Алла Таала кимге жакшылык берген болсо, дүйнө берген болсо, мал мүлк берген болсо, Алла Таала ошол мал мүлктүн пендесинен көргүсү келет дейт пайгамбарыбыз. Сенден көргүсү келет. Барбы? Жакшынакай кийин. Келбеттүү жүр. Үй бүлөңө корот, туура жүр. Эгерде андай кыла албасаң, анда сен ошо берилген дүйнөгө жооп бересиң акырда. Алламдан жооп бериш керек болот. Алла айтат, сурайт, мен сага дүйнө бергем, эмне кылып короттуң? Кандай кылдың? Жоктон өзүңдү карап койгон жоксуң. Жоктун бетиңде түгүңдү ала албай койдуңбу деп сурайт да туурабы? Анан кантип жооп беребиз? Özün bilbegen jigitler көбөйүп кетти. Бирөө үйлөнүптүр. Ушундай жорукчан сулуу кылып үйлөнүп келип, анан базардан кой сөйдүрүп келип, этти бышыр десе, жаңа келин эт бышырганды билбейт экен. Эт бышырганды билбейт экен. Анан бала машинеге түштү апарып, кайнатага апарып бериптир. Кыздыңар эт бышырганды билбейт экен. Эт бышырганды, тартканды, желектегенди, беш бармак кылганды, сүзгөндү үйрөтүп койгула, 3 айдан алып кетем дептир. Деп аты кайната макул дептир. 3 айдан кийин үйрөтүп кой. 3 айдан келсе айттыр, кызга үйрөттүк. Эт тартканды билет, эт сүзгөндү билет, эзилтип жибербейт, каттык кылып койбойт, жилик татканды үйрөндү, бардыгын билди. Бирөө күйөө бала келип калыпсыз, күйөө баланы пайгамбарым сыйлаптыр. Эште бир кошкор турат. Ушуну муздап берсеңиз, жиликтеп берсеңиз, кызын бышырып берсе сизге. Десе мен сойгонду билбейм дептир. Sen soygondu bilbesen ana bışırgandı başına tıtkasın mı? Sen oşo bazardan lağmata jey berişin gerek eken. Bak sen soygondu öğrenip gel, anan kızımı sana verelim dep kaynata koyalım. Oşon üçün adamlar özleri karaş gerek da. Saytat kimde kim? Cuma günü jakşılap juunup, jakşılap gusул kılıp, erterek mekitke kele turgan bolsa, kelgende dagı, gelip imamga jakın otura turgan bolsa, lagı dep koyup, beker söz menen alek bolbosa, beker iş menen alek bolbosa, bu kişiге эмне сабап берилет, кандай ийгилик, кандай сабаптар берилет? Үйүнөн чыгып басып келген ар бир кадамына 1 жылдык орозо тутту деген сабап жазылат. 1 жыл бою түнү бою уктабай ибадат кылып чыкты деген сабап жазылат. Ар бир кадамга алымдарыбыз айтат, мындан дагы фазилеттүү хадисти биз хадистерден көргөн эмеспиз дейт. Ар бир кадамга 1 жылдык орозо тутуу бул оңой эмес. Абу Дауд шарифте келет бул хадис. 1 жыл орозо тутуу деген бир кадамга. Демек жума күнү өзгөчө басып келген сүннет турган. Машинелер атыяк бек болуп узарап коюп бир аз басып келе турган болсо, мына ушул сабаптарды алат экенбиз. Банкта катты алып кирсеңиз 50 сом берет дейт. Так, жана ал тиркемеге башка адамдар менен бөлүшсөңүз, ал адамдар сиз аркылуу катты алса, аларга да, сизге да 50 сомдон түшөт. Охо, кумар бул. Так, сиз аркылуу катталган адам дагы башка досун чакырып каттаса, ошо катталган 3-чү адамга да 25. Бул сетевой маркетинг болуп калды бул. Бул жерде не только шектүү меселе, аны эле азыр 50 банкка катталат экенсиз 50 сом менен. Так, ал тиркемеге башка адамдар менен бөлүшө турган болсоңуз, ал адам сиз аркылуу катталса, аларга да сизди 50 сомдон түшөт деп десем экен. Жок, болбойт. Эми түшүндүм мен муну. Банк мобилдик тиркемесинде акция болуп жатат, ушу ада алып барамбы дегенде мен билбейм деп койдум. Бул болбойт.